Тайыр кызы Нургүл Тижекенин сабагына жаш кары деп кызыгып келип отурабыз. Албетте ишин сүйгөн мыкты түзүлөргө катышты. Бул эжеке жаш экенине карабастан көп нерсени үйрөндүк. Карап отуруп, ошончо энергияны каяктан алды деп ошого тан берип отурабыз. Эжекеден негизи адабият теориясы боюнча аябай көп маалыматтарды алдык. Мен дагы мурда ойлочу ушундай бир китеп түзсөм деп. Бирок бир дагы убактым болгон эмес эле. Ошондой сон мен ойлогондон да бир сонун китепти түзүптүр. Муну мен айтар элем, бүтүн республикадагы кыргыз тилчилер пайдаланса, кыйналбайт эле, жардам болот эле, чоң жардам болот эле. Мына ушул китепти бүгүн көрүп, аябай сүйүнүп отурабыз. Мейли адабият теориясы болобу, эл баян болобу, көнүгүү иштетүү болобу сабакта аябай сонун түзүлүптүр, ойлонуп түзүлүптүр. Сунуштап элем ушул китепти бардык тилчи мугалимдерге. Эжекеден көп нерсени үйрөндүк. Эми айтарыбыз, эжекени бир эле Аллахым өзү колдосун, үй бүлөсү менен тынч болсун, бала чакасы өзү кошкону менен тең арып, тең карып, балдарынын убайын тең көрсүн. Анан ушундай талантты ташкындап турган кыздарыбызды, жигиттерибизди колдошубуз керек. Эгер менин колумда бир бийлик болгондо, эжекени бардык ушу республикалык деңгээлде жете турган жерге эле алып барып сабак өткөрмөкмүн. Кудай буюрса, ал күндөр дагы насип кылар. Ушундай иштеп турса, эжеке, Нургүл эжеке, ошол эмеңизден жазбаңыз, аракетиңизден дагы иштей бериңиз. Биз ийгилик каалап кала беребиз. Бирок кийинки сабагыңызды дагы чыдамсыздык менен күтөбүз деп сизге эскертип коелу.